Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жаткан Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу соттук отурум 1-июлга жылдырылды. Буга айыпталуучулардын бири Сыймык Молдосариевдин адвокаты бүгүнкү күнгө белгиленген соттук отурумга келбей калганы негиз болду. Бул туурасында адам мурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын жакындарынын жактоочусу Нурбек Токтокунов билдирди. Айыпкерлердин бирөөсүнүн адвокаты келбей койду бүгүн. Башка процесстерге шылтоолоп. Ошо бул деген туура эмес, анткени ал өз убактында эскериш керек болчу. Башка иштерим бар деп. Ал эми айыпталуучулар пандемияга байланыштуу соттук отурумга Бишкектин номер 1-тергөө абагынан видео байланыш аркылуу аралыктан катышып жатат. Үстүбүздөгү жылдын 5-апрелинде ала качуунун курмандыгы болуп каза болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу жаза кодексинин адам урдуу никеге туруу максатында ала качуу беренеси менен 5 адам шектелүүдө. Алар Орзубек Нурумбетов, Замирбек Раманкулов, Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу жана Ажыкабыл Рыспай. Булардын төртөө Айзада Канатбекованы урдоого катышкандар болсо, бирөөсү аларды ташыган таксинин айдоочусу. Ал эми маркумду кыйнап өлтүргөндөн кийин өзүнүн жанын кыйган Замирбек Теңизбаевдин иши кыскартылган. Ошол эле учурда милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы боюнча иш УКМКда жабык каралууда. Ала качуунун курмандыгы болуп, жүрөктүн үшүн алган Айзаданын киши колдуу өлүмүнөн кийин борбордо нааразычылык акциялар өтүп, ИИМдин иши катуу сынга кабылган. Натыйжада 40тан ашык милиция кызматкери иштен алынып, президент Садыр Жапаров Айзада Канатбекованын ишин өз көзөмөлүнө алаарын билдирген. Ал эми Айзаданын жакындары соттук отурумга ишеним артканы менен ишти кароо ар кандай шылтоо менен жылдырылып жатканына нааразы экенин билдирип келишет.